başı ben görmüş yerden birisi olanlar. Moskvada Emkat'ta bu taksi boyu şeydiler şeydi. O şeyden. Şimdi geçeyim mi? O şey avare olsun. Soğuşka şeyim. Bu 2 yıl oldu bu. Bu kişini tanıştırıp gelsem, turmet şuntasına güzel talasa geldi. Ben Aksan'da teşekkür Bizden kuraldaşımız. Çoğalay'dan kaçkan. Oğlu. Çoğalay'dan aprelinde mi koydun? Çoğalay'dan aprelinde yapar. Sabit eder. Yok öteyim. O jonladır, uçotqa kirgizgen talasagan kirgizip qo'yaman. Ya batken qo'g'onlarni qachiqamiz. Yo'q, men Cho'ng'alay batken. Bu bir bo'lib o'tmaydi. Cho'ng'alashga, Batkenskga, Chatqalskga направление debchi. 99dan 2000-yilga chayin 3 направление so'qqi bo'lgan Qirg'izistongacha. Bizda Batken desizlar, Batkenni elesib turamiz. Al vaqtda Batken degan O'shga kirib turganda. Batken oblast bo'lgan emas, Batkendan kichkina aylik okrug bo'lgan. Bayviklerin negizgi seyli, bu жерде негизги сели Чоңалайга деген лагерь ачкан, спецподготовка ушул жерден өткөргөн. Через Баткен Наманганга өтүш керек болгон, Наманганда деген исламский движение Өзбекстан иду жүргүзөт деген. Кыргызстанды коридор кылган. Булардын основной источный базасын изилдеп келгенде Чоңалайга даярданган алтын мазарлар буларчы. Алтын мазар менен нар жактагы кенди ичинде отурган. Жылуу суунун ичиндечи. Чоңалай деген анан Баткенде жылуу суунун ичинде боевиктер калиса мынча отурат Өзбекстанга информация бергенде самолет авиалар бергенде жылуу суунан төлөп кара тейит басып баштаган. Ошол бияк аке боюнча түшүндүрөлчү. Аяк түшүнүктүү болду. Бияк аке не болду? Москвада иштейт эле. Таксиотечилер да. Бул 2006 үйлөндү, 2004 кеткен. 2006 үйлөндү. Анан 2 баласы бар. Чоңун 2007 жылкы Через как раз в 2012 жылы да. Анан булар Москва такси айтып жүрүп, анан 10 ноябрь күнү ошол Эмкатта Москванын айналасын Эмкат деп койбойт, чоң жол бар экен, ошол жерде таксилер эртең саат 5-терде авария болгондо аркасына келип бурган бул. Аркасына бурган. Аркасына бурган баягы мына немеге рамасы бар го. Ошо мына тигенде машина таркап кетти. Пасыуч. Анан 11 күнү ошо кудагыйым ошакта болчу бардыгы. Бала чагасының барлығы ошол жакта. Алып айтып калды, анан ушунда келбесеңиз болбойт деп 12 учуп кеттим мен сразу мына капитан көз барсак. Барсак, биринчи травматологиялык больница Перегорова деген бар экен. Ошол жерде жатып турду. Ошол жерде анан Москванын ишенген больницанын бирөөсүнө түшкөн. Анан кийин мен жанагы немене сүйлөштүм, врачпен сүйлөшсөм. Айтышпай кыйындык. Москвада такси алып жүрөм, артынан келип машина. Анан башымдын сөөгү таркалып кетип, мээси сайылып калып турду, сөөгүтөр. Анан мен анан экстрадан кыналдык деди. Анан айтты 3 күн күт деди. 3 күн өтүп 7 күт деди. 7 күн өткөндөн кийин болду, адам болот деди. Орустар ушундай нема деди да. Анан 2 ай так где-то декабрдын 23-на чейин эчтеме комада жатты. Только жанагы аппаратта. 1 ай жатты да комада. Мына бир айдан кийин. Бунда эмне муктаждык? Азыр муктаждык эме, мен пенсиядан эле баламды сузуп алганмын. Эми калпайдын 10,5 мың пенсия алам мен. Ар жарым жылда бирдей жатсабыз больницага. Потому что, не знаю, жүрөгүндө какой-то бир чок барбы, же ошо күйүп турган чогу өчүп күл болуп калганбы, эч кимден надежда кылышты каалабайт да буларчы. Келсең эле шөтүп тебе берет адам. Азыр мына Руслан деле ошо Бакиров атасы менен кошо болгон. Ооба. Алдан капитан. Руслан да иштеп жүрдү, иштен чыгарып койду часан. Азыр муктаж төшөктө жатат. Ким жардам берет айтыңчы? Бир иштеген балдар 100 сомдон акча чогултуп берет экен ай сайынчы. Дары-дармекке керек да экенлер. Мунанын келечегин ойлошуңуз керек. Азбы, көппү, кичинекей өмүрүбүз калды бизчи бул дүйнөдө. Мен 65 чечип отурам мен. Келген адам мына жигитке рахмат ушунчалык келип, жардам берейин, кандай муктаж, дары-дармеги хотя бы келтирип 1 айдабы же 3 айдабы келтирип кабар алып, дары-дармегин алып берсе, бул Алланын жолунда экен. Сиз үчүн эмес, мен Руслан үчүн алып келиптем мен. Сиз Чоңалай, бул Чоңалай. Алтай сайын Бирага бону мен карашым керек да шуларды. Өкмөт жактан эмне жардам болду? Айтыңчы мунанга. Өкмөт жактан 2000 пенсия берип койду, 2000 эмне тиет айтыңчы. Базарга чыгып бермеши ун аласыз. 1,5 миңге. Кичине ыйлагына да айткыла мындай жерде. Биз өкмөткө мага жеткирип айтышыбыз керек. Дыша, мен муну бир врач менен келдим да. Врач алдап, ал жерде бере сатпай койду. Вообще багы мен албайт. Немесин берсем эле. Самолет калбайт экен.
Скорымен танып жүрген бұл. Ады мен таныбайды. Анан кейін ошо жерде санаклы Танып қарай береді да мен. bir врач алып келдім да. Мен 3 ай ыйлап жүрдім. 1,5 жыл постеле жатты. 2 адамды тұйық салам жерге. Үйаңа жатсам қишық бітіп қалбасын омыртқалар деп. 1,5 жыл 2 адамды тұйық салып 3 saat bir can başıma yatsam 3 yat salkasından 3 saat bir kıran жатқызам. Тынмай арақ менен шампунь қосып жуып тұрдым. Арқалар неме болсын деп. 1,5 жылдан кейін 2 жылға жақын башын жаптырдық. Başı совсем жармеледі. Мен айтамын, жоқ, жоқ. Анан жаптырғаннан кейін мес өсіп кетер деп кылбаганды кылдык мұны. Враччылар 5 жыл массажда жүрдік. Массажда 30 мүнөтүнө 500дөн 300дөн жасатты. Biz ешкімнен жардам сұраған жоқпыз. Алла берсін балама, Құдайым денсаулық берсін деп. Суға басып жүресіз, бұл жақтарды төшекті. Жеңе ошо киргизип койгула. Өкмөттөн 2000 пенсия берсе, ошого сүйүнүп отурасың. 0779 81 41 85. Аты жөнү Столбек. Таласбек. Перешев. Фамилия аты жөнү Столбек. Перешев Таласбек. Баланын атасы болосуз. Баланын атасы болот. Урматтуу мекендештер, биз азыр Ош шаарында ошол Баткен коголаңынан жарадар болуп, ден соолугунан өмүрүнөн айрылган бир топ бир нече аталардан, агалардан кабар алып жүрөбүз. Андан сырткары мына ошол Алай Чоң Алайда атасы ошол жерде катышкан экен, өзү дагы ошол жерде болгон экен бүгүнкү күндө төшөктө. Урматтуу мекендештер, айрыкча Ош шаарынын, Ош областынын тургундары көп көрөсүздөр бул эфирлерде. Келиңиздер, өзүңүздөрдүн жердешиңиздерге кайдыгер карабастан колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Болгону 2000 сом пенсия алат экен. 2000 сом пенсия, урматтуу мекендештер, момундай төшөктө жаткан бир тууганыбыз үчүн эчтек болбойт. 2000 сомго бир жакшы дары дагы келбейт чындыгында. Ошондуктан баарыңыздар кайдыгер карабаңыздар, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Бүгүн биз Ак ниет аманат коомдук фонду Ош шаарына келип калдык. Сиздердин алдыңыздарга Кудайдын буйругу менен келип калдык. Мына азыр ушундай төшөктө жаткан бир туугандардан кабар алып жүрөбүз. Колубуздан келишинче азбы көппү азык-түлүк продукттары менен андан сырткары дары-дармегин аз болсо дагы иштетип коюшат. Дагы да биз бара турган жерлерибиз көп. Эң оор төшөктө жаткан инсандардан кабар алып атабыз. Чындыгында бир 10 күндөн бери ушул төшөктө жаткандарды кыдырып жүрүп жүрөк ооруп калды чындыгында. Шунчалык жанын чыдатпай оорутуп аткан апаларды көрүп атабыз. Рак оорусунун айынан бир көкүрөгүнөн айрылган, мына азыр бир атадан чыктык, 2 бутунан айрылган. Эми ушунчалык Алланын оор сыноосуна жаткан бир туугандарыбыз бар экен. Рахмат силерге. Алла тааланын бул сыноосу, баланы жакшы караңыздар. Анан Кудай буйруп, балким Кудай насип этип жакшы болуп туруп сиздерге кызмат кылып калар иншалла, дуа кылып турсак. Урматтуу мекендештер, келиңиздер. Орозо айында, Рамазан айында бардыгыбыз мына ушул балдар үчүн чын жүрөгүбүздөн дуа кылып турайлы иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Жардам берсе силерге Алла Таала силерге жардам берсин. Өмүрүңөр узун болсун, кошкарма кошарып, кошаргыла, силерге тилегиңер койгон максатыңар ишке ашсын. Ар дайым ошо элге жардам этасыз, элден ошо Алла разы болсун силерден. Ошолен батыр сирекке сөздөрүң ошо тилек болуп, ушу балам жакшы болуп кетип, эсиран басып кетсин. Орозо карабаңар, орозо кабыл болсун балдар. Өмүрүңүз узун болсун, тилек максатыңызга жеткиле алыңыз. Мен дешат. Өзүнүн бак ойлорду көрбөйт да. Бул балам өтө грамотный бала эле да, математик эле. Шунчалык грамотный бала эле. 3-4 класста окуп жүргөндө ону алайды элек да. Гезитке анекдоттор чыгат эле, орусча чыгат эле анекдоттор. Окугандан кийин мага перевод айтып берчи да, апа мындай дейт. Анан сен билбей эле айтып атат окшосуң, мен алдап атат окшосуң, биз эми айылдыкпыз да. Анан кийин чоң кызым бар класста окуган, мына усу деп коем да мен. Усу мынаны айтып атат го мага. Чынбы жалганбы? Десем, апа чын, бул өзүм миңиз кыйын иштейт деп калчу эле. Кичине бала кезинен эле ушундай эле да. Анан келип анан ушул колго түшүп калсам, энекем мен өзүмө ушун карайм деп оорукчан болуп калдым. Нефтиң кетип, өзүмө көкүрөгүм ооруйт, эчтеке эсере алсам ушул балам деп жүрүп эле. Кешинде эмне катыштым эле деп сары менен сурап калам булардан.
мындай болот деген кийинден 3 класста түшкө кирбей турган нерсе болуп калды. Кайсы жактан ката кеттим, кайсы жактан күнөө кылдым, Кудайга деп өзүм алып. Кайнем кайнатамдар деги патасын берип жүрүп эле өлдү эле. Бу каяктан мындай каргыш илишке калдым, эмне болду деп ойлонуп кырланып оюмун төбүнө жетпейм. Рахмат силерге. Таштыңыз, а? Кудайым сизге денсаулык берсин, а? Tap жақсы бұд әйреге? Шығудасыз ба? Siz stol Çıkmaytasız ба? Şike. Astra келсем, бұл жақ деген Баткен соғышының түзден түз қатышуышысы тайрека болады. 99 жылы газ айында газда КамАЗ баратқанда жарылғанда осы жерде пұтын алдырған. Тирүүлерден шыл жағы қалды. Өлгөндерден Бурханов өліп кетті, Бейшебаевтар өліп кетті. Бұл Баткен соғышының ардагерлеріне, ошондой эле майыттарына, курман болгон жөкелерине эч кандай жардам болбой атат. Пакеттерине статустары берилбейт. Сус пакеттер жок, буларга дары-дармектен бекер жок. Атыңыз ким ага? Тайыр. Тайыр ага. Мен Медер атым. Ак-ниет аманат коомдук фондунан келдик. Бүгүн жаңы эле Ошко келдик. Мен кече келатканда ушу Оштун аябай оор абалда жаткан, төшөктө жаткан, кыйналып аткан бир туугандардан бизге карап бериңиздер, колубуздан келсе жардам берели деп сураштырдым эле. Мына ушу агаларыбыз, эжелерибиз сиздердин адресиңиздерди берди. Алгач айтканда эле ушу Баткен кобалаңынан, Баткен согушунан, бутунан, колунан айрылып төшөктө жаткан бир туугандар бар дегенде мен анда ошолорго сөзсүз барайын. Анда эмесе деп ниет кылдык элек. Мына Кудайдын буйругу менен бүгүн алдыңызда турабыз. Розоңуздар кабыл болсун, Рамазаныңыздар кут болсун. Кудай буйруса, бүгүнкү күндө биз Ак-ниет аманат коомдук фонду азыр баардык көпчүлүк инсандар продукт таркатып атышат. Анан биз буга чейин да карантин башталгандан тартып эле ошо тыным жок, азык-түлүккө муктаж болгондорго азык-түлүк таркатып жүрдүк. Бүгүнкү күндө дары-дармекке муктаж болуп аткан көптөгөн инсандар бар экен. Төшөктө жаткан инсандар бар экен. Мына ошолорго колубуздан келишинче азбы көппү дары-дармегине жардам берип, ал-акыбалын сурап кайтайлы деп бүгүн алдыңызда турабыз, орозо күнү. Рахмат. Чындыгында сиздер чыныгы кыргыздын баатырысыздар да. Кыргызстандын, кыргыз элинин эң башкы бир бизди дагы мына коргоп, жалпы элибизди коргоп, чындыгында өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды, өмүрүңүздөрдү тобокелге коюп, өмүрүңүздөрдү ошол жерге сайып, мына ден соолугуңуздардан айрылып отурасыздар. Эми жалпы кыргыз элинин атынан, биз Ак-ниет аманат коомдук фондунун атынан сиздерге таазим этебиз. Алла тааланын сыноосу ага сарсаң болбоңуз, кыжаалат болбоңуз. Бир ушу Баткен кобалаңынан бир кыскача айтып кетсеңиз, анан бул аз болсо дагы дары-дармегиңизге алып иштетесиз. Биз ушу азыр бүгүнкү күндө конвертте таркатып жүрөбүз. Азык-түлүктү дагы бир озачар маалда бир озачарга же саарлыкка бир тамак иштетип неме кылып коесуздар. Мейлиңиздер. Бир ошол убактардан бир кыскача айтып бериңизчи. Камардан чалып түшкөндө бар секиргенде үрү жагын бир жагы чечилип алганда тегерен түшүп калып. Ана бизде болор болбоско, жашым болбосо мындай сансаска барып жатып алганда жаман көрүп өзүм да жактырчу эмесмин да. Аны кичине акча ошол ойдон оңолуп кетем деп болбой койгом да. Такыр болбой калганда ошо динивалный берип болуп берейинчи деп пашадагы койгом, гастардан барбай коюп аткарып берип. Акыркы атбой бере турган күндөрүн булбай калды да. Эми талашып ошондо да тоого чыгып алганда шашып болуп септепсе. Ошондо аны капыстанга жалбырагым, бир аяктан наштан эки көтүп жалбырактарын көк ишелик көк эле нерсе топсора байлап берип атышты да, кайтарып.
Келгенде шинелге орып еп, матрос орап келіп, ошодан таштап кетіп, Гүлбарды эле таштап койгон карабайчы. Анан бала чага кошо жүргөн балдыр изилдеп барып кайра таап, кандаш мени алып келген. Ошо боюнча баспай жүрдүм. Бир алдын басып кеттим, таякчанчы. Башка балдым операциядан отказ кылдым эле өзүм дагычы. Анан акыры болбой калганда Бишкекке чейин алып барышты, Москвада орустар көрдү, келипчи. Баары эле операцияга каршы болгондо комиссия түшсө дагычы болбойт дейт, 250 жылдан иштен чыгат деп турбаштı да. Анан күч келгенде операция кылдырдым, бир таякчан бастым. Кийинки 3-чү операциядан кийин коляскага такыр отуруп калдым да. Калды. Эми өкмөттөн амалда жардамды ойлоппуз да, мындай болушун деле билген эмесмин. Бутовой болуп чыккан акырындачы. Жардам берген балдар майда эле амалдачы. Анан балдар менин башкасы баары айтат эле, муну өкмөткө эле догурунбай, мындай болот, амалда кыйынчылык эле. Барса Кыргызстан үчүн бардык деп эле, бардыгыбыз ушундай ойдо болгонбуз да, биз эч мындай күндү күткөн эмеспиз да. Кийин облыстан жардам беребиз деди, ошондон кийин эле алар айтты, согуш деген сотсуз болмосо болбойт экен дешти. Пешенеге өкмөт алмаша берди. Акырында кимде экен ушу Бабановго бир жардам беребиз деп чыгышты. Анан алдагы иштен кетип калды, ушинтип жүрүп убакыт өтүп кетти да. Арзанбай тур дегендер деле чыкты. Кое турмун телевизион. Жыйынтык жок. Кишат өзүң эле бир 3-4 жол тартырган окшойт, телевидениеге эле тартырды, башка кылды. Эң муктаждыгыңыз эмне? Эми дәрі-дәрмекке келгенде, башка келгенде айылда жашаганга шартым болбой калып, мына балдар алган үйле да, ошондо 11 жыл болду квартирадан болуп жашадым да, карындаштарым баратчы. Ушунда отурам, мен деле Тараско оналар чогулган жерге баргым келет десе, балдар алып барат. Келем. Аны караган доктурларыбыз чыкпа дейт. Муктаждык эми ошо дәрі кымбат. Бардыгында балдарга да айтпай калдым, адреса эле ошончо жерден. Аты жөнүңүздү анда эмесе толук айтып туруп экранга карап, анан телефон номериңизди айтып кетиңизчи, аты жөнүңүздү. 771 менен 77 1065. Кайталап. 771 менен 77 1065. Бир күндө күздөн бери жакшы болуп калды, түзүүрөөк калды биринчи. Бир күндө 5-6 минуттер кетип калат, кээде бутан суу алдыргандачы. Кайра эле бир күндө толуп кетет да, толгондо 2 күндөн эле аны дагы муктап кетти. Ар алган ордуна куюш керек болуп калат да. Неме болбойт, 6,5 миң да 6700. Эми сыйлашпайт да, шары турган да жетпейт да. Ошол жактан бир эң оор бир эсте калган бир күндөрүңүздөн эстеп айтып бербейсизби? Согуш болуп атканда, террористтер кирип келген малда өткөндө толук видеолор көрдүм. Эң бир эсте калган нерсеңизди айтып бериңизчи. Балдар эми бизде чын патер бергендер жакшы көрбөйт да. Малда бирөөнүн автомат үчүн деле сурак берип өтүп. Кийин балдар айтып күлүшөт эле. Эми балдар көчү тинчинде сүйлөгөндөр бар го, бизди деп чакман бакканда коёлушун өлбөйсүң дейт эле деп. Автомат жок болсо биз ушинтип атат да деп. Ал жолгон менен автомат алып кала берген мисалы. Шундай күндөр болду да эми. Эми жаш балдарды үзүп алган солдаттарды. Анда мен деле 43 жашта элемин да, мисалы азыр 63-кө чыктым, 42-43 элем да. Почти күнүгө эле 10 күнүккө чыкканда күнүгө эле кыйынчылык да, балдардын баары муунда. Кандай десем, балдардын арасында кыйналгандар бар, аларды көрүп туруп, мына шабдан тажап түшүп кетти эле. Аны биз таштап кеткенбиз биринчи чыккандачы. Батет акыркында металлын. Анан бушлатты табылдып беришти балдар, кийин чартуудан кайра балдарга кошулуп, эми бар эле патруль балдар, чындык келгенде ошол балдарча мен деп турат. Кесин айытын, мисалы, эми жаш балдарды аятсаң алар кайра мен айтат, сиз эми деп мындай бияқара тұрсаңыз болады эле мен дебейт дейт да. Анан бул балалар жок, сиз үйлөнүлөрсүң, шере калгыла, биз да баралы, манчамчаны көрдүк. Ушуну бөлүшөт элек да кедесе. Анан атылып мен деп турган балдар көп да, ошондой балдар не болуп калды. Ошону айтсаң. Эң оор ошо КамАЗ жарылганда болду да.
атайын келебиз да. Olsun, yaxşılık olsun diye, çok olsun diye, tileyim atatınlara diye, yoluna çıkılır ol. Daima oynap güldürür. Tileyim atatınlara diye. Денсаулық толуңуз оорубаңыз. Сизге таазим этебиз. Оорубаңыз. Денсаулық толуңуз. Багып турбайбыз, жакшы турмаңыз. Ошо